Ассаламу алейкум, қадырман қырғыз елім. Біз азыр Кант шаарындагы Крикшолк деген айылда турам. Жанымда 71 жаштагы Жумагүл апа. Жумагүл апабыз 70 жылдары кайдымкеле ел катары турмушка чыгып үй-бүлө курган. 98 жылдары ден соолукка байланыштуу апабыздын жолдошу кайтыш болуп калган. 98 жылы жолдошуңуз каза болуп калса, сиз бул жака кайсы жылы көчүп келдиңиз? Мен бул жака 2002-жылы көчүп келдим. 2002-жылы. Ага чейин квартирада жашадым, шаарда. Эмнелерди гана көргөн жокмун. Анан бияка келип, бир таанышым Мичурун 24-кө жашай бериңиз, бекер деген ошол жашадым ошол жердечи. Анан эки кызым 11 бүткөндө техникумга кириштим. Анан техникумдун Номоров деген директору ошол жерден мага официант орун берди. Ошол жерди таап берди. Ошол жашап келдим, ошол жылдар 2002-жылдан бери ошол жашап атам. 2002-жылдан бери ушул жерде жашап келсеңиз, бул жерде эми акча төлөп жашайсызбы? Азыр 990 сом төлөйм айыначы. 990 сом төлөйсүз, жүрүңүз апа. Канча кызыңыз бар? 4 неберем бар. 3 кыз, 1 эркек. Улуус 12де. Андан кийин 10до. Анан 8де. Анан моор 2 неберем 6 жашта. 6 жашта. Жүрүңүз апа, үйгө кире алалы, сизди күнгө кыйнабай. Кызыңыз азыр каякта? Кызым больницага барганбыз, гинекологияда калды ошол жакта. Анасы тапшырып бердимчи. Эрозия деген бир балекет ооруга чалдыгыптыр, женский жагынан. Анан жүрөгү ооруп экен. Эртең ошол жакта жүрдүм. Анан 14 давлениясы башымдачы, травма алган. Ошол жакта калды. Азыр эртең менен анасы тапшырат. Шаарда бир мындай тааныш сиңдерим бар, ошонун анасын тапшырып эртең шашып. Демек азыркы учурда ооруканада жатат, ден соолугуна байланыштуу. Ооба. Кызыңыздын жолдошу барбы апа? Жолдошу бар. Уже кеткенине 6 жыл болуп калды го. 7 жыл болуп калды кеткенине. Дайынсызга кеткен билбейм. Демек, эки жолго түшкөн. Апа айтып атпайсызбы, тиги күйөө балам жөнүнө кетип калган депчи? Эми ал ичип аракка берилип кеткен ба, жашообун жашашты. Кызым тырмышып жашайын деди, жашоо болбойду. Канчалык аракет кылды жашайын деп, бирок жашоосу болгон жок. Ичкен киши кайсы? Анын аягында кетип калды. Биз аркасынан барган жокпуз. Канча пенсия аласыз? 3500 алам. 3500 алсаңыз, анын 1000 сом квартира кетет экен, Анан бул жакта көзгө урунат экен. Бул общий коллектив неме? Буга чыгат, анан ар бир үчөчүк бар. Буга чыккан акчаны ар бир үчөчүккө төлөп. Мага менин показаниям көбүрөөк болуп калса, ошо показания жашап бияка общийга чыгат да акча. Анан ар бир өзү чыккан эмеге акча төлөйбүз. Бул сеткем канча келет айына апа? Сетке 470 сом, 350 сом аргандай чыгат да. Болжол менен бир 500 сомдой келип калат экен, Анткени пенсияга тамак кылам да. Тамак кылабыз. Тамак кыласыз. Демек сиздин пенсияңыздын өзү эле свет менен квартира кетет. Свет менен квартира кетет. Балдардын пособиясы ичкен жеген тамактан чыкпайт. Карыз эле болуп калат. Карыз менен жашап келем мен бир жолу. Мен карыз менен жашап. Азыркы учурда канча карызыңыз бар? Азыркы учурда жанагы бирөөдөн процент акча алгам ушу 35 000 сом карыз. Процент менен кошуп салды. Азыркы учурда 35 000 сом карыз калгансыз, процент менен алгансыз. Бирок төлөй албай атам. Кече эле айттым. Айнан байыш балам токтоп турчу, өзүм инсульт болдум. Жатып калган келет, кебетем көрүлөрүн. Апа жок дегенде башын төлөп берчи деп айттым агачы. Стеле кыйнабай болгон. Баш төлөп бериңиз деп. Кече айттым, пенсия алып калсам пенсиямды берейин, жоктун көп бере албайм. 2 000 сом берейин, калган мага калсын дедим ошо. Сиздин кайрыңыз ооруйт апа? Сиздин ден соолугуңуз кандай? Менин жүрөгүм ооруйт. Өзүм тиги жүрөгүм мякарт. Ушул жерге келген 5-6 жол жатып чыктым. Реанимацияда жатып чыгып атам да. Анан укол алып атам, дарыларым көп дарыларым. Кардорон ичем. Кардиомагын күнүгө жартарды ичем. Карболол, анан убагында Дарыларыңыз азыр барбы? бар үйдө. Мындай көрсөтсөңүз.
Демек бул дарыларды дагы сиз карыз калдыңыз, Карыз калдым, 8 миң сом барсын буга дагычы. Оякта Керес деген апа бар, ошол Жумагүл көзүң жакшы көрбөй калыптыр, кебеттен кетип калыптыр. Мен сага балам 8 миң сом берип турайын. Анан ошону алып ичип атам да, ал апа уякта жашайт. Демек сиздин жүрөгүңүз ооругандан сырткары дагы көзүңүз дагы жакшы көрбөйт. Көзүм көрбөйт, бөйрөгүм ооруйт, бутум ооруйт, бутума ооруйт, 1,5 сом дары алгам. Буга да карсын берилек, Нургүл деген келингечи. Жыланын аргандан ушуну сыйпагандан бутум жакшы болуп калды. Анан бирок болбойт экен, анан мынтип эле калам, мынтип эле. Анан моорикин ичкенден бери бутум жакшы болуп калды, басып жакшы болуп калды. Жүрүңүз апа, эми бул жакты кышында көмүр алып жагам дедиңиз. Кышында сизге кандай? Жылуулук болобу? Болбойт, бателең устап калат экен булчу. Бул бателең финский да, бателең устап калат экен. Анан пилтка салып коем, кышында 8, анан быйыл деле айтайын деп нептеп кыштан жылуулап эле пилтка менен чыгайын деп атам. Наградатель менен чыгайын деп. Наградатель айына 1000 сом чыгат экен. Андан көрөк 4 ай кыш болот экен. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. 4 айга 1000 сом, 4000 сом кетет экен. 4000 сом чөнтөгүмдө алат экен. Быйыл ошондой чечтим. Саңыл үй керек экен деп барам. Үй жай керек экен, ишиң болуш керек экен иштеген. Анан балам ушинтип ушу кээде уктабай чыгам түнүмөн. Ушунун тагдырын ойлойм, бүт уйку жок менде. Кызыңыздын тагдырын ойлойм, кандай болот? Кандай төрт басым эмне болот? Үй жай жок, кандай болот? Ушул кыздын тагдырын ойлойм да. Ошол барам. Апа, эми кайра эле күйөө балаңызга кайрылгым келип атат да. Жок, балам. Күйөө балаңыз келип атып эле күндөрдүн биринде келбей койду. Ал вообще жок болду, келбейт. 10 жыл жашады, 10 жыл эмнелерди гана көрүскөн жок. Ичип келет, кетире албайм, кошуналарга. Ызы чалат, кошуналарга чыгам, май жардам берип койчу деген күндөрүм болду. Чынынан. Силерге мындай ичип келип алып кол көтөргөн нерсе болду? Бүт баары болду. Бүт болду. Анан аягынан кеткенге сүйүндүм. Эмне болуп кетти дебейсиңби? Мореки жана парламент шайлоо болбоду? Ошо парламент шайлоодо кызым бүгүн эртең төрөйм деп аткан. Анан мен тигил үйдө жатчым мына жакта, сен була бек. Анан октябрь айы болчу. Анан бир маал эле кызым мама деп чыкты, кан момунда кирип атып ишине калыптыр. Урса эртең бүгүн төрөйм деп тургам. Парламент шайлоо эсимен кетпей калыптыр да. Анан эле скоро чакырдым, кошунама алып барсам, анан айтты, бала өлүп калыптыр, операция кылабыз деди. Баланын кызыңызды жанына алып калабыз деди. Матку удалим деп айтам. Ыйладым, матканы албай эле жаш болсу деп ыйласам, анан доктор айтты, 2 жыл минималдуу колун сууга салбай ден соолугун караш керек деди. 2 жыл полиде иштедим. Эртең мына саат 5 турам, салып келип коюп, күнгө коюп коюм, жумушка кетем. Жумуштан келем, кызым бир тамак кылып коет, аны ичем, балдарды жуундурам, кирип болсо өзүм жуйм. Ошо мындан ошо парламент шайлоодон бир 2 жыл мына азыр ошо бала 4 жашка чыкмак, 5ке чыкмак, тиги 7ге чыгат. Ошо 5 жыл төрөлгөндөн бери 5 жылдын 3 жылын кызымды өзүм карадым, ооруп калбасын деп. Доктор айтты, маткасын удалим. Мен аны ошону карап келдим. Анан Кудайга шүк, кызым айыктырып алдым, жакшы, Аллах ыраазы болсун. Урматтуу достор, мынакей. Ичкиликтин айынан бир эле адамдын залыкасы эмес, бир канча адамдарга залыкасы деп атат. Ошондуктан ушул жерден айтып кетер элем, урматтуу жигиттер, мырзалар, байгелер, арак деген нерсени негизи эле жашообуздан сызып койсок жакшы болот. Азыр эми Жумагүл апам ушундай 2 бөлмөлүү үйдө жашайт экен. Азыр кирсек, чындыгында тешикчелер аябай көп экен.
айнектер дагы мындай клеенкадан салыныптыр, тосулуптур. Мен чынын айтайын, мен мындай ар кимге чуркап меткен намыскөймүн да. Кимге барам, элдин баары кыйналып атат. Бүт кыйналган заман өзүмөн өзүм болуп кетем ошо. Апа, азыр апа намыстана турган заман эмес апа. Азыр элге эл жардам берет. Элге эл жардам берсе башка эч ким жардам бербейт. Сиз ал жагынан камсызданабаңыз. Кыргыз эли бар. Кыргыз эли карап турат, жөн турбайт. Кайдыгер карабаган инсандар бар. Алар жардам берет. Даже мынтип ойлойм да кээде таң урушуп. Миллионер болсом махсус элге жардам беретем деп ойлоп кетем да. Мага ушу правда көп эле келди. Ошондо дагы ошо кыйналгандарга берип аттым. Брошка алып барып берем. Анан элдер таң калат экен, ой, ушу эженин бир жаман жери бар деп. Анан Чолпон Султанбекова, ушу Жумагүлдүн бир жаман жери бар. Аны чочуп кетсем, сиз колуңузда тигенди элге бересиз дейт. Аны өзүм бөлүшкүм келет, алар өзүм деп ойлойм. Брошка 2 килограмм брошкадан тең берем, буякта апага берем. Эмен болсо тең берем. Мен өзүм бөлүшөм да, ошо Кудай мага ден соолук берип, балдарым ушу неберелериме өмүр берсин, Алла ыраазы болсун дейм деп алам. Мынакей достор, Жумагүл апам 71 жашта. Өзүнүн колунда бар болгон нерсени башка бирөөлөр менен бөлүшөт. Ошондуктан сиздер дагы кайдыгерге карабастан Жумагүл апабыздын номерин бул жакка жазам. Жумагүл апама келип кабарлашып, акыбалын сурап, Кудай тааланын ыраазычылыгы үчүн бирге кетиңиздер. Биздин каналга жазылып катталып лайк басып коюңуздар. Кайрадан жолукканча, ассаламу алейкум.